Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Maşallah. Daim hamdolsun. Bismillah. Tövbeler. Gelsin, köp gelin. Gelin. Ayaklayın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Abdullah Şeyh'tiniz mıygarılıp atıptır. Kuday Taalam kut kılsın. Kuday Taalam şu Ramazan ayının bereketinde baştalgan işke berekesin bersin. Tez aranın içinde uşul mescitimiz kurulup бүтүп, коомчулук келип ушул жерде динин үйрөнүп, намазын тургузуп, ошондой жакшы тилектерге Кудай Таалам жеткирсин. Ал эми сөзүмдүн акырында ушул колдоп жаткан жаштардын Кудай буйрса ниеттерине Кудай Таалам жеткирип, ыйык Рамазан айындагы туткан орозоңуздарды, окуган таравих намазыңыздарды, дуа тилектериңиздерди Кудай Таалам кабыл кылсын. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдарды айткандан кийин, урматтуу элим, урматтуу журтум, урматтуу аталар, урматтуу бир туугандар, Алла Тааланын буйругуна моюнсунуп, бүгүнкү улуу ибадатыбыз болгон ушул жума ибадатын аткаруу максатында ниетинде Алла Тааланын берекелүү үйүндө жүз көрүшүп отурабыз. Алла Таалам аткара турган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Андан соң Кудай Таала тарабынан сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө берилген бир нече дөөлөт ниаматтар бар. Ошонун ичинен эң улуу ниамат 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы. Ошол Рамазан айындагы Кудай Таала тарабынан бериле турган бардык шарафат, фазилаттарды Кудай Таалам эсепсиз, кысапсыз биздин амал дептерибизге жазган болсун. Жана кыямат күнү Кудай Таала тарабынан бериле турган ажыр сооптор эч кемчилдиксиз бардыгыбызга Кудай Таалам насип этсин. Туткан орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Ушундай бир улуу күндө, берекелүү айда сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Аллага миң мертебе шүкүр айтабыз. Албетте биз муфти болуп келгенден кийин эле Алла разы болсун Замир Карекебиз менен кеңешип, ошол алгачкы күндөрдө элибизге, журтубузга барып, жамаат менен көрүшкеле эле деп бир нече жолу план түзгөнбүз, бирок баягы жумуш республика боюнча болгондуктан өзүнүн убакыт сааты чыкпай, мына ушул улуу күндө чыгыптыр. Кудай Тааланын жазган мөөнөтү болот экен тагдырыбызга. Мына ушул мүнөттөрдө тагдырыбызга жазыптыр. Сиздер менен улуу күндө келип жүз көрүшүп отурабыз. Алла Таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Жогоруда Замир Карекебиз төрагабыз айткандай, Карекебиз экөөбүздүн балалык кезибиз мына ушул балыкчыда, ырбачыда өтүптүр. Кудайга шүгүр, мына ушул жерде биз аталарыбыздын, агаларыбыздын ак батасын алып, мугалим ага эжекелерибиздин тарбиясын алып, ушул жердин суусун ичип, ушул топурактарда жүрүп, Кудай Таалам тагдырыбызга жазылган экен. Кареке экөөбүз мына Бишкекте чогуу жүрдүк. Ал жерден бул киши Египетке кетти, мен Турция мамлекетине кеттим. Анан кайрадан келгендей мына тагдырыбызга жазылган экен. Бул киши муфти болуп калды. Бул кишинин колунда иштедик. Мына бүгүнкү күндө бул киши бүгүн Алымдар кеңешинин төрагасы. Бул Алымдар кеңеши ошол муфтиятта эң жогорку орган болуп эсептелинет. Анан биздин да тагдырыбызга жазган экен. Мына бир жыл чукулдап калды. Ошол кызматты аркалап келатабыз. Сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Албетте бул чоң бир жоопкерчиликтүү кызмат. Алла Таалам өзү жеңил кылсын. Мына ушул жерлерде баягы союз мезгилинде дин кызматкерлери баягы көчүп кызмат кылчу экен. Биздин атабыз да Алла разы болсун. Ошол өмүрүндө 27 жыл бою ушул динге кызмат кылыптыр. Балыкчыга келип мына ушул жерде диний кызматкер болуп иштеп калды. Биз дагы ушул жерде чоңоюп, өсүп, андан кийин ошол атабыз башка жака кызмат аркылуу которулду. Биз дагы ошондой ары жагы өмүрүбүз уланды. Мына бул жерде Алла разы болсун ушул Чойбек ажекебиз биздин атабыздай, атабызды көргөн, атабыздын жанында жүргөн инсан.
Biz ар дайым үй бүлөбүз менен бул кишини эстейбиз. Апабыз дайыма бул киши тууралуу бизге айтат. Атаңардын жанында жүргөн инсан, ак батасын алгыла, атаңарды көргөн инсан деп. Biz YouTube'dan görüp kalsak, televizyondan görüp kalsak, bul kişinin din yolunda жүрüp hizmet kılganın görüp sıymıktanabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eminizde bereket olsun. Geliniz, karıkım. Siz giyinsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Belki mi olsun? Tak. Son kıl. 3. derecede nasihat medalı. Gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Teala bardığınızlardan razı olsun. Sizlerden ak batanızlar menen bugün biz ушундай жетилип ага эжекелерибиздин дүйнө таанымы, светский билимди үйрөтүп, ошонун аркасында мына бүгүн элибизге, мекенибизге, динибизге кызмат кылып жүрөбүз. Андыктан Кудай Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Кудай Таалам бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктарга жанаштырсын. Кандай тилек, ниет, максатыңыздар болсо Кудай Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.